1987-жылы Жібек жол деген авто жүрүш болду дүйнөлүк. Ошол Жібек жолун тиешеси бар калктардын баары тең ушул авто жүрүш жасап, Кытайдан, Пекинден чыгып, Парижге чейин авто жүрүш жасашты. Ошондо Кыргызстан аркылуу өттү. Ошол авто жүрүштөн кийин Жібек жол деген Кыргызда бир бул эски турмушубузду эстеген нерсе пайда болду. Ошол Жібек жолдун урматына Жібек жол деген күү пайда болду да. Жібек жол деген күү пайда болгондо дагы ошол мурдакы темир комуз өнөрчүлүгүнөн өзгөчөлөнүп, ошол Жібек жол деген сөз так айтыла турган күү пайда болду да. Жібек жол, Жібек жол. Муну дүйнөнүн кайсы бурушуна барып каксам дагы ошо Silk Road деп коет экен англисче. Анан Жібек жол деген так айтылат деп тиги котормочулар айтып коет. Анан ушул күүнү какканда абдан таң калышат да. Бул күү эми баягы кыргыздын философиялуу мааниси терең күүлөрү толтура, ошолордун катарынан кем калышпаган күү болду деп айтсам болот. Бул күүнү ушул шакирттерим үйрөнө элек, кызым алтын кызгына кагып жүрөт бир аз. Бул күү дагы ушул четке гана кагылып, өзүбүздө ойноло элек күү да.